Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен ЛТРде Билерман Ордо интеллектуалдык оюну кайрадан старт алды. Бүгүн биз мектеп лигасынын биринчи турун сиздерге тартуулайбыз. Жогорку лигадагы командалардан сырткары бизде жаш билермандарды колдоо программасы дагы түзүлгөн. Анын негизинде, анын алкагында биз ушул Кыргызстандын аймагындагы мектептерден куралган интеллектуал окуучуларды дагы Билерман Ордо клубуна мүчө кылууну биз пландаганбыз. Ал планыбыз буйруса ийгиликтүү иштеп келе жатат. Бүгүн биз 2019 жылдын эсебинен биринчи жолу мектеп лигасындагы оюнду баштайбыз. Биз бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Демек, бүгүн Ордого Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу атындагы мектеп лицейинин окуучуларынан куралган команда келген. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштасам. Демек, мектеп лигасынын биринчи турунда команданын капитаны Абдумалик Тойчиев чакырылат. Бекзат Омошев чакырылат. Зияулхак Дарбанов чакырылат. Турдали уулу Абыл. Абдуразаков Амантур чакырылат. Жана Гүлжигит Атабаев. Демек, урматтуу билермандар, мына Кудай буйрса, биз оюнду баштап алдык. Бүгүн билермандарга каршы, бул мектеп лигасына каршы мыкты билерман Семетей Амиралиев каршы ойнойт. Семетей Амиралиев бул окуучулардан куралган командага өзүнүн суроолорун түзүп келген. Семетей мырза, студиябызга кош келипсиз. Биз мына өткөндө премьер лигага аттанган Жалал Абадтан келген командага Нурислам Марат уулунун суроолорун койгонбуз. Кийинки оюндарга да Кудай буйрса мына Сагынбек Маманов турат бул жерде. Нургазы Нурлан уулу турат. Ушул билермандардын дагы суроолорун коюп, билермандардын дагы ой чабытын, өздөрүнүн изденүүсүн дагы күчөтүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе мен оюндун башында, урматтуу билермандар, команданын капитаны Абдумалик мырзага бир эки ооз сөз берсем. Абдумалик мырза, кош келипсиздер. Маанай кандай, команданын даярдыгы кандай? Маанай жакшы эле, команданын даярдыгы эле буйруса жакшы. Утабыз деген ишеничтемин. Анда эмесе биз бул жерден дагы бул силерге каршы суроолор даярдаган Семетей мырзаны дагы кепке тартсак. Бүгүн бул командага мен өзгөчө суроолорду даярдап келгенге аракет жасадым. Анча татаал эмес, ушул окуучулардын деңгээлиндеги суроолор деп айта алам. Негизи кругозордук багыттагы суроолор. Анан команданын оюнуна ийгиликтер каалайм жана жеңишине тилектешмин. Рахмат. Рахмат, Семетей мырза. Ал эми бүгүнкү бул команданы колдоп, ушул команда жаш билермандарды мындан ары дагы бир изденүүсүнө бир стимул катары өзүнүн колдоосун көрсөткүсү келген биздин студиябыздын дагы бир өзгөчө кадырлуу коногу бар. Ал коногубуз Рахмидин Алимкулов мырза, жеке ишкер, жаш меценат. Рахмидин мырза, биздин Билерман Ордо клубуна кош келипсиз. Сизге чоң рахмат айтам клубтун атынан. Анда эмесе Рахмидин мырза, ушул командага сиздин каалоо тилегиңизди угуп, анан мага да абдан кызык болуп жатат. Эмне үчүн сиз ушул мектеп лигасын колдойн деп келдиңиз? Кандай максатта? Биринчиден саламатсыздарбы? Ушул Билерман Ордонун катышуучулары, билармандар, кош келипсиздер. Биздин максат ушул келечекте биздин ушул жаштар ой жүгүртүүсүнөн
ой жүгүртүүсүн өстүрүү жана ар кандай тараптан колдоп жана ушуларды келечекте бир жакшы бир эмелерге жетишкендиктерге жеткирүүгө биз ар тараптуу даярбыз, колдоо көрсөтүп. Ошол максатта акчалай сыйлыгыбыз дагы бар. Ар бир уткан командага ушундай бир акчалай сыйлыктар бар. Бул оюн ушул бойдон калып кетпей, акырга чейин улантууга ниеттенгенбиз, Кудай буйрса. Ошол өнөм өсөм, мен бир ийгиликке жетем деген жаштарды ар дайым колдойбуз. Рахмат чоң. Рахмет мырза, бул абдан бизди кубандырды. Анткени мына ушул башка өлкөлөрдөгү, айталык ошо Россия баш болгон башка өлкөлөрдө, СНГда, Европа өлкөлөрүндө ушул сыяктуу интеллектуалдык оюндар, интеллектуалдык клубдар бүгүнкү күндө кеңири кулаш жайууда. Алардын меценаттары, алардын демөөрчүлөрү дагы аябай мындай бир чоң демөөрчүлөр. Бирок бүгүн мына ушул Кыргызстанда дагы бул Билерман Ордо клубу өзүнүн ордун таап, мына сиз сыяктуу жаш меценаттардын колдоо көрсөтүүсү биз үчүн абдан чоң стимул. Сизге чоң рахмат. Биздин дарегибиз суроо берүүнү каалагандар үчүн мурдагыдай эле Ош шаары Ленин көчөсү 330 суроо алып келип берсеңиздер болот. Билерман Ордо теле оюну деп жазыңыздар. Билерман Ордо деп Facebook'та биздин баракчабыз бар. Ал жерге катталып суроо жазыңыздар. Билерман чекит tv@mail.ru бул биздин электрондук дарегибиз. Сиздерден мыкты суроолорду күтөбүз. Аны эмесе биз оюнду баштадык. Биринчи раунд. Рахмет мырза, сиз бүгүн ушул оюнда байкоочу иретинде дагы көз салып турсаңыз болот. Кайсы билерман кандай катышып жатат оюнга, ошого дагы биз мындай артыкчылык беребиз да, Кудай буйрса. Биринчи раунд сиздерге каршы Семетей Амиралиевдин суроосу ойнотулат. Аткычтар тууралуу суроо экен. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл бурсаңыздар, сиздердин назарыңыздарга Дирк Якобс 1532-жылы тарткан Амстердам аткычтар корпорациясынын тайпалык портрети турат. Картинада сүрөтчү аткычтарды кандай принципте жайгаштырган? Бул жерде иреттүү жайгашуу бар, бирок кандай принципте жайгаштырган? Амстердам аткычтар корпорациясынын тайпалык портрети. Суроо түшүнүктүү болсо, убакыт кетти. Ортодогусу неме эмеспи? Капитан биринчи башкарган немеси ортодо башкачараак кийинип тур. Форма башкача. Званиясына карап да бөлүштүм эмес. Оң колунда мындай немеси турат го, сары. Ошо бир кылыч окшойт. Сол жактагылардын формасы башкача го. Ооба, бул жактагы бир жагына алар көк. Могул жакта кара менен кызыл. Кызыл. Ошо бирдей эле экен о немелер кийимдер же башкача. Кандай жайгаштырган деп атат бул жерде. жок, бул жагына алар карасаң. Ошо ортосундагы биринчи эң алдыда мен ортосундагы башчылары сыяктуудай неме экен. Немеси турат го, оң колундагы. Аскерлер окшойт. Күнгө өлтүрүлгөн. Чиндерине карап кеткенди ойлоп атам. Себеби ортосундагы аскер кийим менен турат да. Турабы? Ортосундагы. Мен жактанча көрүнбөйт. Бул жерде боюна карап турсакчы. Алдыңкы Боюна. Бирок мына боюна карап да турганга окшоп калыптыр да. Үстүнкүлөр чоң көрүнөт. Үстүнкүлөр баштары да чоң көрүнүп, неме болуп атат, экинчилери барган сайын эле кичинерип кетип атат. Эң ылдыйкылары карасаң бою кичи. Тургандай көрүнбөйт. Эң үстүнкүлөрү да чоңдой көрүнүп атат да. Команда убакыт бүттү. Абдумалик мырза. Сиздерге эскерте кетейин, кыйын жагдай жаралып калса, Ордодон клубтан жардам алсаңар болот, же бонус убакыт алсаңыздар болот. Эгер суроого жообуңар даяр болсо мен угайын, Абдумалик. Урматтуу алпарчы, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Команданын ою боюнча бул сүрөттө бул аткычтар артиллериясы бойлоруна карап турган деген ойго келдик. Себеби биринчиде тургандардын өздөрүнүн да беттеринен дагы чоң кишилерди өтө эле чоңдой көрүнүп турат. Барган сайын да бойлоруна карап кичинергенин байкап атабыз да. Демек, бойлоруна карап жайгашкан деп ойлойсуз. Ооба. Алдын катардагылар бою пасырактар. Ушундайбы? Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтайын. 1532-жыл бул орто кылымдар, 16-чы кылымдагы сүрөт болуп атат да. Урматтуу билермандар, бул портрет атайын буйртма менен акчага тартылган. Баасы портреттеги орундуктардан көз каранды болгон.
ким көбүрөөк төлөсө аны сүрөтчү алдыңкы катарга же ортого жайгаштырган. Ким аз төлөсө алар чекеден же эң үстүнкү катардан орун алган. Анткени ошол кезде сүрөттөр буйртма менен тартылган. Мына бүгүнкү күндө деле футбол оюндарын же бокс, профессионал бокс оюндарында эң биринчи катардагы орундар кымбат турат, арткы орундар арзан турат да. Мурун деле картиналар ушул акчага карап тартылган. Ким алдыда тургусу келсе, көбүрөөк төлөсүн деген. Мына ушундай принципте сүрөтчү жайгаштырган буларды. Азырынча эсеп 1-0 Семетей Амиралиевдин пайдасына. Команда жооп таба албай калды, эч нерсе эмес. Эсеп 1-0. Эсеп болсо 1-0, оюн улантылат. Экинчи раунд. Абдумалик мырза, сиздин келечектеги максатыңыз кандай? Ким болушту каалайсыз кийин? Келечекте менеджмент болгонду каалап атам. Буйруса кыргыз элине кереги тийген инсан болом деген үмүттөмүн. Менеджмент. Жакшы кесип, учурдун талабына ылайыктуу кесиптер. Семетей Амиралиевдин экинчи суроосу бул мечит мунарасы тууралуу суроо. Урматтуу билермандар, чыгыш эл макалы. Мечиттин мунарасын урдоодон мурда бир нерсени ойлонуш керек. Ал жерде көп чекит бар экен. Мечиттин мунарасын урдоодон мурда дегенден көп чекит бар экен. Көп чекиттин ордун толуктагыла. Кетти минута. Неме чыкты? Мечиттин мунарасын. Мечиттин мунарасын үстүнө бир жак айдаг бар да. Жармайдын эмес. Балким ошода көңүл буруш керек. Жолу азан айткан жери болсо керек да. Жолу Намаз убактысын алсаң. Мечиттин мунарасын өзү азан айтылат турабы? Ооба. Аны ошону урдоодо сураган. Ооба. Бир нерсе көңүл буруш керек да. Негизи нерсе көңүл буруш керек да. Урдоо отпайбы? Кылмышкерлик болсо, ушу мечитте эч ким жок. Убакыт алыш керек да. Мечиттин мунарасын Урдоодо бир нерсени ойлонуш керек дейт. Onun үчүн мечиттин мунарасын өзү азан айткандар чыгат да турабы? Же биринчи азанды үйрөнүп туруп анан кийин жок ойлонуш керек болсо, өлгөндөн кийин жашоондон ордого турган нерсе жок. бир нерсени ойлонуш керек. Акыретте ойлон деп. Ойлонуш керекпи? Бул мунара болуп атпайбы? Акыретте ойлон дегендей да. Ошто Кудайдын үйүндө. Аяктады Абдумалик. Бул макалда бир жагынан мындай какшык иретинде дагы айтылган макал булчу. Какшык иретинде. Мечиттин мунарасын урдоодон мурда көп чекит, анан ойлонуш керек деген сөз бар да. Эмнен ойлонуш керек деген суроо. Ким жооп берет? Абдумалик. урматтуу алпарчы, биз бонустук мүнөттөн 30 секунд алсак болот. Бонустан кетти 30 секунда. Какшык иретинде болсо ошондо акыретте ойлош керек эмеспи? Урдоодон мечиттин мунарасын урдоодон мурда биринчи өзүңдүн бирдеке кыл деген майнде да Жок, акыретте же кийинки жашооңду ойло дегенде. Кийинки жүргөн какшык иретинде кетип атат. Ошондо мечиттин мунарасын урдоодон урдоодо өзүң үйүң урдогандай дегендей. жок. мечиттин мунарасын урдоодон мурда биринчи же Акыретте бир нерсе ойлодон. Ошто Акыретте ошто экинчи баа кире алгыс болуп Кудай деп. мечиттин мунарасын урдоодон мурда дагы бир Кийинки кириш. Абдумалик. 30 секундаңыздар аяктады. башка кечилбей калат деп ойлоп. Же ордодон жардам аласыздарбы? Же жооп бересиздерби? Мечиттин мунарасын урдоо дегеле мүмкүнбү деген дагы логика бар бул жердечи. Абдумалик ким жооп берет? урматтуу алпарчы, бул суроого Гүлжигит жооп берип көрсүн. Гүлжигит. Менин оюмча урдоодо бир нерсени ойлоном дегенде акыретте ойлонуш керек деп ойлойм. Я. Акырет. Күнөө деген иште бир нерсе ойлонуш керек Мечит дегенде. урдоодон мурда акырет ойлонуш керек. Орун мунарасын. Анткени бул мечит мунарасын урдоо менен күнөөгө батып калышы мүмкүн деп атат да, деп ойлоп атам. э? Дагы тазаланчу жер да мечитти күнөөлөрдөн. Ошондо башка күнөө ишиң тазаланбай каласың дегендей. Мен жообуңузду түшүндүм. Мечиттин мунарасын урдоодон мурда акыретти ойлон деген сөз бар болсо керек деп атат Гүлжигит. Мен суроо эси Семетейдин өзүнө кайрылууну туура көрдүм. Жообун дагы Семетей өзү бергени туура болот. Семетей. Урматтуу алпаруучу, сурооду мен жеңил эле деп ойлосом, көрсө абдан татаал суроо түзүп алган экен. Өзүм Ордодон сурап көрөлүбү? кыжалат болуп атам. Семетей. Ордодогу билермандар көпчүлүгү табышты бул суроону. Табыштыбы? Окуучулар үчүн оордай туюлду мен үчүн.
бийиктикке балдар анча көңүл бурбай калышты суроодо. Ошондо жообу кандай мунун? Мунаралар бийик болгондуктан аны урдагандан кийин аны кайда жашырасың? Кайсы жерге койсоң да көрүнүп калат. Ошол жашырышыңды ойла деген жооп болчу да. Аны алгандан кийин. Макалдын маңызы мечитти мунарасын урдоодон мурда аны кайда жашырууну ойлон деп турат. Урматтуу команда 2-0 Семетей Амиралиевдин пайдасына кетип атат. Oyun ulantılат 3-cü rauнд. 3-cü rauнд. Өткөндө Жалалабадтан ал команданын капитанын аты дагы Абдумалик болгон. Бегалиев Абдумалик. Абдумалик дагы баштапкы раундтарда жакшы эле кеткен, бирок алар жакшы кеткен бирок. Силерге каршы Семетейдин кийинки суроосу бул жол белгилери тууралуу суроо экен. Жол белгилери тууралуу суроо. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл буруңуздар. Жол белгилерин мен сиздерге азыр көрсөтөм. 2 эскертүүчү, 2 тыюу салуучу белгилер мына көңүл буруңуздар. Мына экөө мына эскертүүчү, 2 тыюу салуучу. Бул белгилер Цюрих шаарындагы бир дүкөндүн жанындагы плакатка жайгаштырылган. Төртөөсү тең. Эми билермандар, сиздер бул дүкөн эмне сатуу менен алектенгенин 1 минутада табыңыздар. 2 тыюу жана 2 эскертүүчү жол белгиси. Минута кетти. Ой, иштеп атат. Бул болсо бул машина өткөнгө уруксат берилбейт деген да, молдусуна. Бул дүкөн эмне сатат ошол? Эмне иш кылат ошол дүкөн? Знактарга көңүл бурсаң, Знактарды өзүн талкуулап албайлы, анан кийин. Мен ал жерде Машина кетти. Надзвайно алгонда өзү. Өз алган го. Алгом. жок, ал жерде көп деген майнде да, бар деген майнде ушу машинанын бир түрлөрү же Бул иш үчүн жок байгын, бул машина балон саткан магазин эмес па? баллон үйтүүчүлүккө байланыштуу. Өткөнгө уруксат берилбейт деп ушу турат. техникага жакыныраак неме да, мисалы. Бир машинанын тетиктерин сатабы бир. Жок, машинанын тетиктери болуп. Көк кызыл токто деген чүрүү. Жалаң эскертүүчү белгилер болуп атат да. Токтотот экен. Эскертет бирөөсү. Бул жөндөн-жөн токтотпойт да, же жерде ремонт мындай. кылат же ушундай. Көп машина турат бул жерде. Көп машинага мүмкүн эмес. Сүлөсүлө жооп. Бул Биринчисинде мисалы мындай иш кылып атат турабы. Абдумалик ким жооп берет? Малик. Экөөсү тыюу салуучу белги, экөөсү эскертүүчү белги. Абдумалик, жол белгилерин негизи билесиздер да, билесизби сиз? Мага айтып бересизби, бул белгилер эмнени түшүндүрөт? Биринчисинде бул жол ремонт болуп атат деген түшүндүрөт. Аха. Экинчисинде машина айдаганга мүмкүн. Биринчиси Экинчи үч бурчтукту айтып атасызбы же түйүнкүсүнбү? астыңкысын жалгыз турган. Жалгыз турганда, Ушу машина айдаганга болбойт деген. Аха. Ал эми кийинкиси бул такыр эле жол жок деген. Же Машина токтотууга мүмкүн эмес деген, токтоо экен. Кийинкилерин Биринчи жана үч бурчтуктун ичиндеги 3 автомобилдин турганы бул болсо тыгын. Бул жерде тыгын пайда болушу мүмкүн деген дагы эскертүүчү белги да. Автомобиль тыгыны пайда болушу мүмкүн деген. Ордодон жардам ала берели. Велосипед. Ордодон жардам. Семетейден башкасы анда жардам бергиле. 20 секунда кетти. Велосипед сатат, велосипед. Ай. Неге керек? Велосипедке да жол белги керек, автомобилге да жол белги. Анан неме бар? Пробка кабылбайт анан Жол кийин. белгинин продукция эч кандай. 20 секунда аяктады Абдумалик. Урматтуу алып барчу, биз Ордодон жардам алдык. Ордонун жардамында велосипед деген жоопко токтолдук. Эмне себептен велосипед экен? Велосипедди алсаң мына биринчисинде баягы, экинчисинде мына машиналар пробка бак неме болуп турат дегенди, велосипед менен жүрсөң пробка кабылбайсың деген дагы майнеси бар да. Кийинкисинде бул машиналар токтойт дегенде дагы велосипед менен машиналар өтпөгөн жерден велосипед менен кете бересиң. Ремонт болуп аткан жерден дагы өтүп кетсең болот дегендей немеде дагы болушу мүмкүн. Ордонун сиздерге берген жардамы туура. Бул дүкөндө велосипед сатылган. Велосипед алган адам кыйналбай инип чыгып кетсин деген белгилер.
Ордон жардамы мененче убактысын алдыңар деп ойлоймун. Эсеп 2-1. Автомобиль айдашты команданын ичинен кимдер билет? Абдумалик билесизби? Ооба, автомат. Кандай болгондо да унаа да. Бекзат, Диалхак, Абыл, Амантур, Гүлжигит баары эле билет. Билебиз. Жол белгилерине маани берип жүрүңүздөр. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Бүгүн Семетей Амиралиев мектеп лигасындагы 1-турда катышып жаткан номер 52-чи Кыргыз-Түрк достук атындагы мектеп лицейинин окуучуларынан куралган командага каршы ойноп жатат. Жана 4-чү раундда Супер Блиц туура келди. Бул 20 секундадан 3 суроо катарынан берилет. Команда даярбы? Абдумалик? Буйрса даяр. Мен биринчи суроону окуйм. Өзүнүн жакындарын кабатырлантып кыжалат кылбаш үчүн, алардын санаасын бөлбөш үчүн бул аял, бул белгилүү аял аларга парашют спорту боюнча мелдешке бара жатам деп айтып койчу. Өзүнүн чыныгы бара жаткан ишин айткан эмес. Бул аял ким эле? 20 секунда кетти. Ким болушу мүмкүн? Парашют болгон. Жопа кабатыр кылбаш үчүн, бир кыжалат кылбаш үчүн. Кыжалат кооптуу бир кесип жака кетип атат окшойт анда. Бижакка кыжылат кылбаш үчүн жөн эле парашют менен эле немем деп атат да. Телешкова. Телешкова эмес деп атам. Ушу ракета менен кеткенде может немеден кылганда. Телешкова. Аялдан башка, Телешковадан башка дагы ким аял бар? Кайсы аял бар? Эме баарын ишин айтпаш үчүн парашют менен деген сөз дагы караш керек да, немеси бар. Şu бийликке кетип аткан да. Болмолду да. 20 секунда аяктады. Абдумалик ким жооп берет? Гүлжигит жооп берип көрсүн. Гүлжигит. Суперлестин биринчи суроосу. Бул аял ким эле? Мен оюм боюнча бул аял Телешкова болсо керек деп ойлойм. Валентина Терешкова. Телешкова. Космонавт аял,